эртең менен багымдаттан кийин жумушта болуп калсаңыз айтор кечке жеткирбей 100 ирет биринчи эмне кыласыз? Астагфируллахны 100 ирет айтасыз. Истигфарды айтканда жүрөк тазаланат. Экинчи 100 ирет салават айтасыз, нурга толот. Жүрөк тазаланып, нурга толгондо үчүнчүсү 100 ирет ла илаха иллаллах расулуллах деп даражаңыз көтөрүлөт. 100 ирет эртелегич астагфируллах тартиби ушундай. Саллаллаху алейхи вассалам салават айтуу кайсы формасы болбосун, анан ла илаха иллаллах. Мунун тартиби ушул боюнча юрдул асасы деп эртең менен кечинде калтырбаңыз. Бул биринчи жүрөк тазартуунун жолу дуа менен болот. Экинчи кет сактабаш керек. Жаман көрүп атса да ошону жеңип үйрөнүш керек. Психолог илиминде айтат, баракты алыш керек да жаман көргөн акыңызга кирген адамдар жазып чыгыш керек экен. Бул метод эми. Жардам тийип калса ажып эмес, милдет эмес го, бирок жакшы экен. Жазып мени балан түшүнткөн, мени унуткан күйөөңүздү да жазып кое берсеңиз болот экен, бирок көрсөтпөшүңүз керек. Колуна тийип калып анан чырчатак чыгып кетпесин. Жазып дароо ошол нерсени өрттөп коюш керек.